Салам достор, бүгүн кечки тамакка эмнени кылам деп ойлонуп отуруп таппадым дагы. Кайнатаман сурасам, балам өзүбүздүкүнчө шорбу аз деди. Ошентип мен өзүм жарган отундардан алып барып кызартып отумду жага баштадым. Негизи көпчүлүктүн суроосу боюнча сүйлөп видео алып бар дегенинен мен сүйлөп бүгүнкү күнүмдүн эмне болуп өткөнүн силерге айтып берем. Аңгыча эле отум кыпкызыл болуп күйүп калды. Майым кызыганча бир аз бийлейин деп телевизорду койсом, айткандай көз мончогум деген ыр болуп атыптыр. Аябай сонун кылып бийледим дагы. Жолугумду дагы алып жибергимен, кой өзүмө келейин, бирөө көрсө уят деп кызып турган майга пиязымды, көшүмдү баарын салып коруштуруп алдым. Негизи мен анча оорубайм. Андан соң сууну койдум дагы. Кечеки жууган кирлеримди алып кирип коеюн. Эртең бизде кар жаайт деп жатат. Кирлеримди алып кирдим дагы. Мусорумду бир шумшүйгөн ит келип чачып кетиптир. Ошол итти бир күн көрсөм жыгып да чабам, айтып коеюн. Мусорлорду таптаза кылып жыйнап капка салып алдым дагы. Кайнатамдын үйүнө жылуураак жатсын деп от жагып бердим. Отту жагып коюп, балдарымды нарыдан бери карадым. Апамдардын жанына отуруп, баламды чечтим. Бөлөп берип койгон болчумун. Негизи кичинекей баламды көбүнчө кайненем карайт. Бир аз сүйлөшүп отуруп тамакты күттүк. Андан соң тамагым да бышып калды. Тамагымды коюп берип, баарыбыз убактылуу отуруп чай иштик. Баарыңыздарга рахмат.